Мектепте окуп жүргөндө эч эле тойбогон 10-15 сомдон сатып алып жеген ушундай сонун коржиктердин рецепти менен бөлүшөмүн. Идишибизге 1 стакан сүт, кум шекер, жумуртка, разрыхлитель, эриген сары майды кошуп жакшылап аралаштырып, ундан кошуп орточо камыр жууруп алабыз. Өтө суюк эмес, өтө катуу эмес болушу керек. Камырды тындырып коюудун кереги жок. Дароо эле видеодо көрсөтүлгөндөй калыңдыкта жайып, формаларга бөлүп, өзүңүздөр каалагандай форма менен кылсаңыздар болот. Менде атайын коржиктин формасы жок, ошол себептен ушундай кесе колдондум. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн бар нерсеңиздер менен жасасаңыздар болот. Ашып калган камырды кайра эле тоголоктоп, зубала кыласыздар, дагы жайып иштете бересиздер. Формаларга бөлүп алган соң духовканын листин майлап, жумуртканын сарысын бетине сүртүп, вилка менен өзүңүздөр каалагандай кылып кооздойсуздар. 150 градуста алдын ала кызып турган духовкада 15 мүнөттө бышырып аласыздар. Коржиктерди ыстык убагында пакетке ороп коюңуздар, андай болбосо коржиктер катып калат. Рецепт жаккан болсо өзүңүздөргө сактап алыңыздар. Сиздер менен болгон Лейлек Тикелин, Асель Бактыбек кызы.